Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кайсынысына ишенесиз? Кайсы ЖМК аркылуу маалымат аласыз? Телевизор көрүп, гезит беттерин барактап же сайттан жаңылык окуп жатканда маалыматтын чын бышыгына толук ишенесизби? Акылга сыйбаган же манипуляция менен дүрбөлөң салуучу кабар болсочу? Согуш жана тынчтыкты чагылдыруу институту кыргызстандыктар кандай булактарга ишенет жана пропагандага көз карашы кандай экенин карап чыкты. Изилдөөнүн катышуучулары республиканын аймактарындагы 18 жаштан 60 жашка чейинки жарандар. Изилдөөнүн жыйынтыгын кыскача айтсак, кыргызстандыктар көп учурда орусиялык ЖМКга көбүрөөк ишенет. Себеби эмнеде? Жөнөкөй эле. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда көп жылдардан бери келаткан тыгыз тарыхый байланыш бар. Республиканын жашоочуларынын көпчүлүгү орус тилинде сүйлөйт. Эң негизгиси орусиялык федералдык каналдар соцпакетке кирген. Башкача айтканда, Кыргызстан жыл сайын миллиондогон сомду биринчи канал менен Россияны өзүнүн аймагында ретрансляциялоо үчүн колдонот. Эмне себептен орус каналдары дагы деле популярдуу? Анткени телеканалдар көңүл ачуучу шоу программаларга басым жасап, арасында жаңылыктар менен пропагандалык билдирүүлөрүн көрсөтүп турат. Негизи кыргыз каналдары тилекке каршы азырынча орусиялык көңүл ачуучу программалар менен тең тайлаша турган контент сунуштай албайт. Демек, көрөрмандар биринчи жана Россия телеканалын тандайт. Анда маанайды көтөрүүчү берүүлөрдөн сырткары агрессивдүү, риторикасы бар пропагандалык ток-шоулар жүрөт. Жана Батыш менен Украинаны антагонист катары сыпаттаган фильмдер көрсөтүлөт. Изилдөөгө катышкан жаштар кыргыз телевидениесиндеги жана ЖМКдагы контенттин сапатын жактырышпайт. Ошондой эле сурамжылоого катышкандар кыргыз сайттары менен гезиттери жана телеканалдары көп учурда кайсы бир саясатчы менен байланышы бар экенин билишет. Мындан улам аларга ишеним жоголот. Акы төлөөчү телевидение аркылуу кыргызстандыктар Евроньюз, Deutsche Welle жана Түрк каналдарына жеткилик алган. Бирок кабель жана спутник каналдары республиканын бардык эле аймактарында тарта бербейт. Андай каналдарга кошулгандар айына орто эсеп менен 1000 сомдун тегерегинде төлөшөт. Изилдөөгө ылайык, кыргызстандыктар өзүнүн өлкөсү тууралуу көбүнчө жергиликтүү ЖМКдан, Орусияда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу орусиялык каналдардан маалымат алышат. Ошондуктан изилдөөчүлөр кыргыз аудиториясына багытталган орус ЖМКлары эмне жөнүндө жазат жана билдирүүлөрүндө кандай кептер айтыларын талдап көрүштү. Кыскача айта турган болсок, андагы негизги 4 тема Украина, Европа, Орусия жана Кыргызстан. Украинаны нацисттерден турган жасалма мамлекет катары көрсөтүшсө, Европаны моралдык жактан бузулган деп сыпатташат. Ал эми Орусия Европанын терс таасиринен сактана турган чеп калкан сыяктуу. Ал эми Кыргызстан көп учурда Орусиядан көз каранды мамлекет катары бааланып, орус дүйнөсүнүн бир бөлүгү делинет. Изилдөөчүлөр кыргызстандыктарга жеткиликтүү болгон орусиялык ЖМКнын 2022 жылдын 24 февралынан берки маалыматтарынан турган ири массивди чогултуп, бул контентти Кыргызстандын ар башка аймактарында кандай кабыл алышканын анализдешти. Орусиялык ЖМКнын көпчүлүгү орус тилдүү аудиторияга багытталган. Соцпакеттин курамына кирген федералдык каналдар бир гана орус тилинде чыгат. Ал эми Кыргызстан жөнүндө сейрек айтылып, көбүнчө Совет мезгилиндеги Киргизия деген сөз колдонулат. 3 гезиттин Кыргызстандагы бөлүмү бар, бирок алар деле орус тилинде чыгат жана орусиялык күн тартибине негизделген. Изилдөөгө алынган бардык ЖМКнын ичинен бир гана Спутник Кыргызстан кыргыз тилинде контент даярдайт. Изилденген орусиялык ЖМКлар дүйнөдөгү окуяларды кантип чагылдырат? Орусиянын медиасы Украинанын тарыхын бурмалап, пропагандалык, антиукраиналык кинолорду көрсөтөт. Ошондой эле жарым-жартылай чындык тактикасын колдонушат. Изилдөөгө ылайык, кыргыз аудиториясы буга ишенет. Изилдөөчүлөр анализдеген орусиялык ЖМКнын бар эле Украина темасына келгенде, улам бир жээкке секирип, бир дүптүү идеясы жана позициясы жок. Алардын билдирүүлөрү кээде өздөрүнө каршы келет. Биз кол салдык, бирок айла жок болчу. Украиналыктар абдан ачуулуу жана мыкаачы, бирок алсыз. Батыш Украинага жардам берип жатат, бирок алар деле жардам бере берип чарчашты. Бучадагы массалык адам өлтүрүүлөр бул фейк. Же болбосо адамдар өлгөн, бирок ага Орусиянын тиешеси жок. Орусиялык ЖМКлар бириккен Батышты дүйнөгө үстөмдүк кылууга аракет кылып жатат деп айыптап, Украинадагы согуш үчүн күнөөнү аларга аударып, келечекте өзөктүк курал колдонуу планы жөнүндө тутум теориялары тууралуу айтып келишет. Чынында өзөктүк курал колдонобуз деп эл алдында коркуткандар Орусиянын президенти менен айланасындагы пропагандисттер болчу. Федералдык каналдар европалыктар орусиялык бакубатчылыктан айрылып, кыйналып жашап жатат деп көп айтышат.
Анткени Орусияга каршы санкциялар Европага көбүрөөк зыян алып келүүдө. Албетте, жүйө катары гомофобиялык билдирүүлөр колдонулат. IWPR жүргүзгөн изилдөөгө ылайык сурамжылоого катышкан кыргызстандыктар буга ынанып, ЛГБТ жана феминизм батыш пропагандасынын продукциясы деп эсептешет. Орусиялык ЖМК мурдагы СССРдин курамына кирген өлкөлөрдө жергиликтүү тилдин күч алышын оор кабыл алат. Алар муну кыйроо, жапырт тазалоо жана антироссиялык чара деп аташат. Чындап келсе, орусиялык саясатчылардын орунсуз реакциясын Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев борбор калаадагы райондордун аталышын өзгөртүү сунушун киргизгенде даана көрдүк. Бишкектин райондорунун аталышы орусиялык депутаттарга кандай тиешеси бар? Түшүнүксүз. Бирок айрымдары райондун аталышын өзгөртөбүз деген идея үчүн Кыргыз өлкөсүн сындап эле жатып калышты. Ошол эле учурда федералдык каналдар Орусияны Кыргызстандын агасы катары сыпатташат. Тынч жүрсөң агаң жардамдашат, чектен чыксаң жазалайт. Мындай риторика кыргыз аудиториясына да жагат. Сурамжылоого катышкан айрым жаштар Кыргызстан Орусиянын курамына кирсе, коопсуз жашамак деп эсептешет. Алар орусиялык ЖМКга ишенишет жана аларды чет элдик медиа деп эсептебейт. Ал эми чет элдик медиаларды зомбулукту пропагандалайт деп ойлошот. Баарынан кызыгы айрым каналдарды өздөрү көргөн деле эмес. Кыргызстандык жаштар өлкө Орусияга карызы көп болгондуктан көз каранды, андыктан орустарды колдонушу керек деп эсептешет. Анткени менен Кыргызстандын сырткы карызынын басымдуу бөлүгү Кытайга туура келет. Кыргызстандын аудиториясынын орус каналдарына болгон ишеними сентябрдагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан кийин бир аз басаңдады. Айрым кыргызстандыктар кагылышууну чагылдырууда Орусия Тажикстандын тарабын алды деп кабыл алышты. Куралдуу жаңжалдан кийин Владимир Путин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго ата мекенге кылган кызматы үчүн 3-чү даражадагы ордени менен сыйлады. Орден өнөктөштүк жана аймактагы туруктуулук менен коопсуздукту камсыздоого кошкон салым үчүн берилди. Изилдөөгө катышкандардын арасынан ушуга көңүл бургандары Орусия Кыргызстанга колдоо көрсөтөт дегенге ишенбей калды. Алар жергиликтүү ЖМКны жакшыртып, орусиялык каналдарды ретрансляция кылууга каршы чыгышты. Орусиялык ЖМКлар өздөрүнө ылайык позицияны чагылдырат. Ал эми позиция кээде Кыргызстандын кызыкчылыктарына каршы келет. 2022 жылдын жазында Кыргызстан Украинадагы согушка карата бейтарап позицияны карманган. Бирок Кремлдин сайты Кыргыз президенти Путинге өзү байланышка чыгып, Киевдин аракетин сынга алды деген тариздеги жаңылыкты жарыялап жиберген. Мир телеканалы, Московский комсомолец, Спутник жана Биринчи канал бул кабарды илип алып, Кыргызстандын президенти Орусиянын Донбассты коргоо боюнча аракетин колдойт деп жазып чыгышты. Ал эми Садыр Жапаровдун администрациясы Владимир Путин менен өлкө башчынын телефондогу сүйлөшүүсү боюнча билдирүүдө бул тууралуу кеп козгогон эмес. Кыргызстан ар түрдүү көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык уюмдардан грант алат. Мисалы, Таштандыны кайра иштетүүчү завод курууга же айыл тургундарын таза суу менен камсыздоого. Орусиялык ЖМКлар, мисалы РБК, айрым учурда грант берүүчүлөрдү антагонист катары сүрөттөп, аларды Орто Азия менен Орусиянын ортосунда от жакты деп айыпташат. Орусияны болсо мурдагы СССРдин курамына кирген өлкөлөрдүн коопсуздугунун кепилдиги катары көрсөтөт. Чынында Орусия бери дегенде 2 советтик өлкөгө бастырып кирди: Грузия жана Украинага. Эмгек мигранттары кыргыз экономикасына зор салым кошот. Аларды орус прессасы кандай сүрөттөйт? Борбор Азиядан барган мигранттарды көп учурда кылмыш иштеринин, адам өлтүрүү жана зордуктоонун каарманы катары көрсөтүшөт. Сүрөттөрдө мигранттар жумушчу формачан, кийим кечеси кир болуп турат. Жаңылыктарда дайыма мигранттарды көзөмөлдөөнү күчөтүү талабы айтылып, аларды гастарбайтер жана келгиндер деп аташат. Бирок жергиликтүү тургундар өлкөдөн чыгып кетип жаткан шартта Орусия эмгек мигранттарына муктаж. Ошондуктан ошол эле РБК мигранттарды экономикалык жактан алганда пайдалуу деп жазып, кайра эле Орусиянын экономикасына оордук келип жатат, анткени мигранттардын үй бүлөсү мамлекеттик жеңилдиктерди алып жатышат деп жазып чыкты. Орусиянын прессасы көбүнчө мигранттарга экстремисттин образын беришет да, кайра өздөрү аларды орус армиясынын же ЧВК Вагнердин катарына кошулуп, Украинага каршы Орусия тарапта согушууга чакырышат. Башкача айтканда, силерге көрсөтүлүп жаткан меймандостуктун акысын төлөгүлө дегенибе. Ал эми Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет элдик аскердик
аракеттерге аралашкан жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мобилизациядан качып Кыргызстанга же башка өлкөгө барган орусиялыктар деле мигранттар. Бирок аларды орусиялык ЖМКлар квалификациясына карабай жогорку квалификациялуу адистер деп атап кабыл алган өлкө алардын келгенине бактылуу болушу керек деп жазууда. Мир каналы мобилизациядан качып баргандарды таптакыр атынан атабай туристтер деп жатат. Ал эми бийликти сындаган качкындар чыкканчылар. Орусиянын медиасы өз жарандарын өлкөдөн чыкпагыла деп үндөгө аракет кылууда. Мисалы, Аргументы и факты газети ушул палоого тойдум деген макала жарыялаган. Анда орусиялыктар Борбор Азияда кандай кыйналып жатканы айтылган. Кыргызстандагы коомдук пикир көп учурда орусиялык бийликчил прессанын арты менен калыптанат. Бул өз кезегинде республикадагы саясатка таасирин тийгизет. Ал эми кыргызстандыктар кыргыз каналдарына караганда Орусиянын ЖМКсына көбүрөөк ишенген абалды кантип жөнгө салуу керек? Же маалыматтуу түрдүү булактан алып, салыштырууну үйрөнүү үчүн эмне кылса болот? IWPR уюмунун изилдөөчүлөрү ал үчүн кыргызстандык сапаттуу көңүл ачуучу контентке инвестиция салышы керек деп эсептейт. Көрүүчүлөр жергиликтүү каналдарды көрүүгө кызыктар болушу зарыл. Мурда ошол эле КТРК өзүнүн кызыктуу берүүлөрүн даярдоого аракет кылчу. Музыкалык шоу, хит-парад, Ал турбай жылдыздар манежде деп цирк өнөрүнө арналган программа даярдашчу. Бул берүүлөр чындап эле көп көрүлчү. Ошондой эле IWPRдын изилдөөчүлөрү Кыргызстандын бийлиги жана эл аралык донорлор өлкө аймагында медиа сабаттуулукту жайылтышы керек деп эсептешет. Кыргызстандыктарга интернеттеги маалыматты же ЖМКнын кабарларынын чын төгүнүн текшерүүгө үйрөтүп, көргөн уккандарынын баарын эле чындык деп кабыл албоого көндүрүшү керек.